Bismillahirrahmanirrahim. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Davud'da geletken وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Peygamber aytkan eken. Bu hadistin bunda kıskaçası. Kim deydi? وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Kim özün kaysi bir kavm okşotsa, anda al oşulardan. Diye olsa kıyamatta oşularмен birge tirilet degen. Diye olsa daha bir жерде aytkan taşabbaha degen söz okşotu, tuğray turgan bolsa. Demek kavmun degen sözü kavm, ulut, el, uru deydi. Demek tuğanın ayki şunday. Adam atabızды Allah Taala жаратканда жалгыз болчу. Ал жүрөгүндө кичине бир түпөйүл болгондо Allah Taala Хава энебизди жаратып, адам атанын жанына коюп койду. Ошентип ал экөө бейиште жашады. Бир Алланын кудурети ушул экен, Алланын жазмышы ушул экен. Ал экөө шайтандын азгырыгы менен азгырылды дагы бул дүйнөгө кубаланганга мажбур болду. Анткени себеп алар өкүмдү бузду. Бул сөз айтып аткан нерсе ушундай. Жакшы жашоо жашаган адам, бул дүйнөдө мындай бир сонун бир ийгиликке жеткен адам качан кулаган болсо, демек ал күнөөсүнүн себеби менен гана мажбурий түрдө ылдыйды көздөй сүрүлөт. Ал адам ушундай, Аллага каршы, Алланын өкүмүнө каршы бир иш кылды, күнөө кылды, ошон себептен адам ата Хава эне кандай жакшы иштен, жакшы нерседен кубалан, бейиштен кубалангандай, бул дүйнөдө жакшылыктардан адамдар кубаланат. Кээ бир адамдарга болсо Аллах Таала бир мажбур түрдө аны сыноого салат. Ушундай экен. Бирок дегеним ошону адам атадан баштап ушул мезгилге чейин канча коом, канча эл болгон болсо, акыркысы Мухаммад алейхиссалам пайгамбар болуп келгенден баштап эмнекен болду. Мурунку коомдорго берилген түшкөн китептер, мурунку пайгамбарлар, мурунку өкүмдөр баардыгы тең Алла Тааланын эмне кылды? Мансух болду. Алла Тааланын баарын субханалла эмне кылды? Жойду. Бирок Алла Таала бизге өкүм кылып койду. Улайка аля худам мин раббихим ва улайка хумул фурихун. Алла Таала субханалла өкүм кылып койду бизге. Өкүм деген ушундай нерсе, мурункулардын эмне болгон болсо, кийинкилерде эмне боло турган болсо, канча пайгамбар болгон болсо, ошонун баарын ыйман келтиребиз. Ошонун баары Алладан келди дейбиз. Эми бирок пайгамбарыбыз келгенден кийин канча эл боло турган болсо, мына кыямат күнгө чейин мели бияк Кытай болсун, бияк Европа, бияк Америка, Австралия болсун, мели тундра, Антарктида болсун, бүт кайсы континентте болсун, канча адам боло турган болсо, ошонун ичинде мисалы Африканын жунглинин ичиндеги болгон, субтропиканын жунглинин ичинде болгон адамдардын баардыгы кайсы болгон болсо дагы, ошолордун баардыгы бир эл болсо, баарын үммөт деп эсептейбиз. Ошолордун баары акыр пайгамбарды Мухаммеддин үммөтү болуп эсептелет. Алар капырлык кылган болсо, алар ошол менен капыр болот. Капырдан ишенбесе Мухаммадка, ошол менен капыр болот. Эгер алып келген динге каршы болсо, капыр болот. Мына бирок субханалла, ишенгендин баардыгы тең мусулман болот дагы, пайгамбардын аркасында ээрчүчү болот. Бирок ошол капыр коомду ээрчүү же болбосо ошолордун туура деп айтуу мынакей боол нерсе келет. Демек кыяматта ошолор менен кайсы элди жакшы көрсөң, кайсы кийимди кийип жүргөн болсоң, ошолорду жактырган болсоң, капыр болсо ошол капырлар менен бирге тирилесиң. Ошон себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам арабтарды жакшы көргүлө деген нерсеси бар, сөзү бар. Эмне үчүн жакшы көргүлө десе, аларда пайгамбар чыккан себептен бир. Экинчиси Алла Таала Куранды ошолордун тилинде кылган үчүн, эки. Үчүнчүсү субханалла, Алла Таала ошол элдин арасынан тандап туруп бейиштик, түбөлүктүү бейиштик деп койгон адамдар бар. Мындай айтканда, түрү кезинде бейиштик боло турган адамдар бар. Мында ошол себебинен субханалла Алла Таала аларды жакшы көргүлө деген пайгамбарыбыз. Эмне үчүн десе, пайгамбар ким сахабаларды ээрчисе, эч качан адашпайт. Алар асмандагы жылдыз сыяктуу. Асманда жылдыз сыяктуу ээрчисиң, бирок азыркысын айткан жокмун. Биз ал урмат кылабыз. Мурункулар жөнүндө сөз болот. Пайгамбарыбыз, анын үй бүлөсү, анын сахабалары жөнүндө сөз болуп атат. Демек, алар асмандагы жылдыз сыяктуу экен. Бирок азыркы мезгилде тилекке каршы Мухаммеддин үммөтү субханалла башкача жолго түшүп калды. Биз башкаларды туурап атабыз. Биздин жашообуз, үйүбүздөгү жашообуз, биздин бүткүлүндө айтканда досторубуз, биздин кошунун кошуналарыбыз, биздин кудасы баардыгы тең субхан экен, ар кай коом менен аралашып кеткен. Эң жаман нерсеси, божо коркунучтуу нерсе ушул эки, кимди туурап жүргөн болсоң, ошо менен болосуң. Канча деген адамдар
мындай бир азыркы мезгилде эң жаман бир Лут коомундай бир амалдар кылып атат. Мен ушуга чейин айта турам десем, акыр замандын алдындачы пайгамбар айтат, мен үммөтүмө бүткүл коому кандай сыноо келген болсо ошонун баары келет деген. Бүткүл пайгамбарларга ошол элдерге кандай сыноо келсе, ошонун баары келет деген. Бирок эң эмеси акыр кыяматтын башталышы жер жүзүндө көп жер титирөөлөрдөн кийин башталат деген. Жер титирөөлөр көп болот, ошол мезгилде субхана кыяматты күтөөрүлө деген. Анткени себеп субханалла, ушунча күнөө көп болгондугунан жер көтөрө албай калат экен жада калса. Жер көтөрө албай калат. Калпычылар ушунча көп болуп кетет. Ушуна жалган кудайга сыйгандар ушунча көп болуп кетет субханалла. Азыр деле жүрбөйбү толтура. Мен мисалы мусулманмын деген бар, араб кул дегендер жүрөт турабы? Араб кул дегендер жайнап кеткен азыр. Эми акылга Алла Таала айткандай, алар акылга салбайбы дейт. Акылга эле салып көрбөйбү дейт. Акыл менен жүгүрт көрбөйбү дейт. Алар сыйынып аткан нерсени бактылуу же бактысыз кыла алабы дейт. Эмне тоо бактылуу кыла алабы субхана сыйынып. Чыгып келаткан күнгө сыйынсаңар эмне субханалла, күн бактылуу кылабы? Күнгө 1 мүнөт карап турасың, 1 мүнөттөн бетиң күйүп кетиши мүмкүн турабы? Мына азыр 30-40 градус болот деп, аномалия жара деп баары ысык көлгө качып атат го турабы сууга. Анда эмне кылганда күн чыкканда күнгө, ысыганда сууга сыйыныш керек болуп калабы? Айба суудан эметип бараткан болсоң, көлөккөгө сыйыныш керек болуп калабы? Карайсыңбы? Акыл жүгүртпөйсүңөр деп Алла Таала. Мына ошондук коомдор окшошуп, ар кимге окшош, силер адашканда адашып, толук тозокко түшүп кала турган адам болуп каласың. Алла Таала коркутуп атат бизди. Субхана, башка улуттарды карап көрүлөчү кандай болуп атат экен. Аларда демекен ушунча сиңип калган. Бала төрөлдү, ырыскысы менен кошо төрөлөт. Бала эмне менен төрөлөт экен? Өз ырыскысы. Мына ошо төрөлдүң мынакей, өлбөй эле чоңоюп келатпайсың турбу? Алдың 80ге чыктың. Эмне үчүн чыктың субханалла? Бирок бизден да жаман нерсе жокчулукту көрдү, каатчылыкты көрдү. Эч нерсе жок мында азыркыдайчы. Бүт беле шоколаддын түрү ушуну көп болгонданчы бала шоколад жебей калган. Билесиңер ушуну азыр. Печеньянын көптүгөн печеньядан барды. Анын бардыгы тең эле жөнөкөй жанагындай эме болуп калгандай. Дасторкондун көркү болуп калган. Билесиңер ушундай. Кийим ушунча көп субхан эмне кыларын билбей, акырында жыртык болгон кийим издеп баштадык ошочу. Ушунча деңгээлде жыртык кийим издеп калдык. Кенем машинени ушунча көп болгондон субханалла раритет деп тиги 80 жылкы машинелерди алып алыпчы, ошону тебе турган болуп калды. Уже адамга бүт нерсе кокосуна чейин жетип, оян куса баштады ушочу ошондончу. Ушунча көп болгон себебинен адамдар эмне кыларын билбей калды да. Ушунча көп болуп кетти субханалла. Эттерди ушунча ушунча көп болгондон майын жебейбиз деп баштады. Кой давление көтөрөт экен дагы, уйдун эти оорукчан кылат экен, жылкыныкын жеш керек деп баштады. Баары ал көп болуп калганда эми только топоз жеш керек экен деп тияктан алды эмнеси мындай бир жапайы болгон сен топоз жеп. Эми топоз жеп жүргөндөр болсо субхан жок. Эми мен яктыкын жешим керек, Россиядан заказ кылып баштаптыр. Ушунча көп нерсе, ушунча көп, абдан көп. Ошо көп болгон сен адамдар көп эмне кыларын билбей субханалла. Акырында аялга аял керек, эркекке эркек керек болуп калды субханалла. Эмне кыларын билбей калышты адамдарчы. Субхана айвандан да төмөнүрөөк амалдар кылып баштадык. Мен айтып берем субханалла. Айгыр менен айгырды коюп отурган болсо эч качан бири-бирине секирбейт, экөө мушташат. Букан менен буканы коюп отурган болсоңчу субхана эч качан бири-бирине секирбейт, сүзүшөт. Ушундай нерсе. Эч качан мүмкүн короз менен корозду коюп отурган болсоң мушташат. Мүмкүн эмес бири-бири менен кошулушучу. Бирок адамдарчы эң төмөн болгон хайванат мындай айткан сословие деп коет го. Мындай эң төмөн турган хайвандан дагы төмөнүрөөк түшүп кеткен белгиси болуп атпайбы? Туурабы? Бул кайсы элди туурап аткан себебинен болот? Кимди туурап аткан себебинен болот? Эмне кыларын билбей калган, жана курсагы тойгон, капырчыда Кудайды билбеген, Кудай десе дагы Кудайга шек келтирип, Кудайдын буйруна каршы чыккан адамдардын кылганы бул. Алдында мисалы бирөө мусулман болгон болсо, мусулманбы намаз окуп калган болсо, аны жаман көрүп баштадык. Сакал койгон болсо жаман көрүп баштадык. Субхана көйнөк кийгендер болсо жаман көрүп баштадык. Жылаңачтар көзүбүзгө жакшы көрүнө баштады. Бул дүйнөдө намазың жок, же орозоң жок, кимги туурап жүргөн билесиң, же Сталин жок, же Ленин жок, субхана, же Маркс жок, субханалла. Идеянын бардыгычы бир гана нерсе. Сен идеологияң, сен ишенимиң бир Кудайга болуш керек. Пайгамбар аркылуу ээрчи турган болуш керек. Анткени бул дүйнөдө өтпөй койгон эч ким болбойт. Бул дүйнө бардыгы өтөт тургандар. Ошон себептен кимди ээрчип жүргөнүңдү кара. Ким менен жүргөнүңдү кара. Ким каяка баратканыңды кара. Эгер ошол нерсе каралбаса, анда субханалла эртең ушинтип ооруп жүрө беребиз. Шайтан ушул бизди кайсыны каалап турганыбызды субхан жүрөгүбүздөн көрүп турат. Ошол нерсеге түрткөнгө аракет кылат. Мен ошо айтам, дүйнө адамды бузбайт. Болгон нерсе жүрөгүңдө эмне бар болсо ошону чыгарып коет.
көчө бай кедей болчусуң, эчтеке кыла албай аткан болчусуң, бүгүн бай болдуң, субханалла, жүрөгүңдө эмне бар болгонун ошону эле чыгарасың. Жыргаш керек десе ошо байлык менен жыргап баштайт, күнөөнүн баарын кылып баштайт, субханалла. Ушундай да турабы? Кээ бир адамдар акыл жүгүртүп башка нерсе колдонуп баштайт, жакшыны колдонот. Демек жүрөгүндө жакшы нерсе экен да. Ушундай нерсе туугандар. Сиз менен биз баа суноо дүйнөсүндөбүз. Келиңиздер иншалла. Ушул жерде турган баарыбыз, ушул жерде эркек, аял баардыгы тең. Мен дайым айтып берем, ата бабабыздын жолубуздан кетип калбайлы. Ата бабабыз мусулман болгон. Мейли тарыхта канча болгон болсо дагы, бирок ошол мусулманчылыгы менен субханалла, кыргыз тили менен машалла эмне болуп келген, өнүгүп өсүп келген. Азыр дагы сонун субханалла патриот, Кудайдан корккон, сонун жигиттер, эжекелер бар. Ала кыргыз үчүн күйүп атат, салт үчүн күйүп атат, каадай үчүн күйүп атат, субханалла. Мына ошону динибиз эч качан түртпөйт, шуну унутпагыла. Азыр ушунда бизди ажыраткысы келгендер, бул намаз окугандар, динчилдер каада салтка каршы деп атат. Жок, андай эмес. Аны эмне үчүн анткенсе, эмне үчүн бир дагы мусулман ооба силер айтып аткан нерсе туура, силердин каада салтыга каршыбыз деп айтпайт. Анткен себеби алар билет ошол нерсе шариатта бар экенин. Ошол нерсе шариатта бар экенин билет. Ошол сени унчукпайт сага. Мусулмандар ушундай нерсе, бул жака барсаң жакшы деп көрсөтүп берет. Болду, бүттү. Калган нерсе тандоо өзүңдө. Кааласаң туура жаша, кааласаң кимди ичсең өзүң билген. Бирок ахирет сеники. Эч ким субхана 1 метр жерден качып кете албайт. Мейли субхана өрттөп ийсин, өрттөп туруп мында чачып ийсе дагы Алла Таала кайра чогултат. Кадыр. Өрттөп ийсин, сууга чөктүрүп ийсин, жерин бетонго куюп салсын, субханалла. Темир менен кылып койсун, Алла Таала баары бир сурайт. Алла баары бир тургузат. Алла баары бир тирилтип алат. Кайра сурак кылат. Ошон үчүн субхан мына ушул жерге келгениңиздерде жакшылап эсиңерге түйүп алыңыздар, субханалла. Мен акымды айттым. Мен Алланы баарыбызды эскерттим. Иманга келгиле, иманга келгиле бактылуу болсуздар, субханалла. Иманга келели, иншалла бирге болобуз да каласа. Аракет кылабызбы? Алла береке берсин. Урушуп койсом кечирип коюңуздар. Айтайын деген максатым ушул эки. Ниеттер турлашыбыз керек тургандар. Бара турган жабыз бир жак. Эч ким экинчи жакка кетип бараткан жок. Бай дагы, кедей дагы, оорлуу дагы, соо дагы, аял дагы, эркек дагы, чал дагы, кемпир дагы, бала дагы, кыз дагы бир эле жолдо, бир тарикада кетип баратабыз. А точкасынан Б точкасына баратабыз. Кандай болсоң дагы бара турган жер бир. Баарыбыз бир эле мондай. Бул адамзаттын баары 8 миллиард эл бир жакка эле баратабыз. Экинчи жакка бараткан жокпуз. Жакшылап ойлонолу иншалла. Тугандар, амин. Субханакалла хамдика шла анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым бизден иманыбызды бекем кыла көр, Аллахым. Тура коомду, тура элди ээрчий турган, тура пайгамбарды ээрчий турган эл кыл, Аллахым. Каада салтын жоготкон, тилин жоготкон, Кудайдан безе казган элге окшоштурба. Аллахым, баарды өзүң колдоп, өзүң жолдогон. О Кудайым, сүйүктүү пайгамбардын жолун адаштыра көрбө. Ушо турган жаштарыбызга да инсаф бергин. Улдарыбызга иман бергин, Аллахым. Аялдарыбызга адеп ахлак бергин, Аллахым. Балдарыбызга бизди сыйлай турган кыл, Аллахым. Ажообузга дагы, алардын жардамчыларына дагы, бүткүл кызматта жүргөн баардын Аллах Таалам ушу кыргыз элибизди, мамлекетибизди көтөрүшкө жардам бер, Аллахым. Бирок жөн эле эмес, иман менен, Аллахым. Ал эми ким биздин иман жолубузга, мусулманчылыгыбызга, биздин исламыбызга, Кураныбызга, биздин даватыбызга каршы чыккандар болсо, Аллахым аларды бизден алыстат. Жөн алыстатпа, Аллахым. Иман менен алыстат. Аллахым өзүң колдо, өзүң жолдо. Я Рабби, ушул жерде турган баарыбызга өзүң шифа бер. Шифа менен кошо хидаят бер, Аллахым. Эмне максатта келсек иншалла, ошол максат Аллахым сен жеткизүүчүсүң, сен жеткизгөр. Омин Раббил аламин.